камераға кіріп эле сканерлейбиз. Play Market'ten скачать етіш керек. Менде бұл приложение бар болған үшін шырылы открыть деп чат азыр. Окей. Android деп басабыз. Окей. Обновить. Biraz күтіп тұралы. Бұл камера Wi-Fi менен иштейт. 3 объективді. Içinde флешкасы бар. Флешкасы 1 айга сактайт. Ортодогусу телефондан настройка кылсаңар болот. Отслеживание кылып, ночное видение, прожектор, бүт бардыгын телефондан эле установка кыласыңар, настройка кыласыңар. Менде бұл приложение бар. Окей. Хайзи. Ачабыздагы бөлүшүп алышса болот. Позже дейбиз да. Мынакей мен бұл телефонумдагы үйдөгү камераныкы да аны суруп койгон. Азыр добавить устройство кылабыз. Жерден ого QR кодду сканировать эткенде мынакей бул камераны кошуп атам телефонго. Телефондогу камера турган ал үйдөгү камераныкы. Ал өчүк болгон үчүн автономный деп чыгып калды. Мынакей тапты. Bluetooth кошулган үчүн тапты. Мынакей галочканы коебуз да, ушуну добавить кылабыз. Ушинтип бир эле телефонго 4-5 камера койсоңор болот. Ол жерге Wi-Fi'ден паролун сурап атат. Wi-Fi'ден паролу. Жок, мындай эмес. Wi-Fi'ден паролум. Ар ким өзүнүн үйүндөгү Wi-Fi'нин паролун терет. Мынакей бул Wi-Fi'дин паролун сурап атат. Следующий дейбиз да, мынакей. Wi-Fi 连接中，请稍等。 Устройство подключается к роутеру. Деди. Тегерек болуп айланып атат могу жерде. Ал жер. 设备配网成功。 1 минутта жетпеген убакытта эле кошот. Мынакей галочка кетти. Эми обвязочное устройство. Телефонго кошулуп атат. Мынакей кетти. Эми буну мисалы офис следующий любой эле жазып берсеңер болот. Подтвердить. Мынакей кошулду. Бул үйдөгү камераныкы. Бул азыр кошуп атабыз жумушка. Мынакей иштеди. Көрсө. Ортоңку камера мени тартат. Эки четкисин, могу жерде болттору бар. Мынакей могул капталында болт
көрүнбөй атат. Мынакей. Мен мынакей монда алып көрсөм көрүнөт экен. Могул жерде болттор бар, ушуларды жылдырып камера тартып атат. Полный бүт жакты тартып атат. 3 тарапты тартып атат. Анан эми көргөзөйүн дегеним могул жерден өзүңөр каалагандай кылып мынакей прожекторлорун күйгүзсөк болот. Отслеживание дегенди бассак, могу ортодогусу адамды ээрчийт. Экранды антип ар түрлүү кылып алсак болот. Көбүнчө могул ыңгайлуураак. Анан бул жерден мынтип жылдырып камераны мынакей каалаган тарабыңарга ортодогуну жылдырып аласыңар. Ушинтип кайра ордунап келебиз. Эми болду, эң эле негизгиси ушинтип кошо аласыңар. Бул жерде мынтип сохраненныйлар чыгат. Бул үйдөгү камераныкы болгон үчүн азыр чыккан жок. Прямой кылып көрүш үчүн ушул жерден көрөсүңөр. Ал эми сообщение деген жерден бул жерге мисалы эртең менен кечинде адамдар өткөндө ушул сообщенияга түшүп калат. Ушул жерден көрө бересиңер сообщениядан. Бул жерде мынакей есть 2 устройства. Мен 2 аккаунтума 2 устройство кошулду. Бул жерден азыр поделиться кылсаңар, доступ к микрофону. Микрофону бар, бул жерде неме кыласыңар. Мисалы, силер алыс жакта болгондо, камеранын жанында бирөө жарым жүргөн болсо, сүйлөсөңөр тигил камеранын жанындагы адамга угулат. Настройканы басасыңар дагы, могу жерде мынакей сигнализация баарын иштетсеңер болот. Тревога обнаружения движения могу жерде адам өткөндө сигнал берет. Ночное видение телефондон отуруп алып эле үйүңөрдөн кечинде светин күйгүзүп, эртең менен өчүрүп, болбосо өзүнүкүн эле коюп койсоңор болот. Анан мына совместное управление деген жерде бул жерден 16 адамга чейин бөлүшсөңөр болот. Передать права администратора деп туруп, могу жерге тигил кошула турган адамды номерин, электронный почтасын тергенде, тигил адам дагы кошулуп, силер менен чогуу камераны көрө берет. Эгер камераны мен азыр мисалы жумуштагы Wi-Fi'га коштум, үйдөгү Wi-Fi'га алып барыш үчүн могу жерди басып перезагрузить кылып, өчүрүп камеранын Wi-Fi'ын, памяттын өчүрөм. Wi-Fi'ды унутат. Анан үйдөгү Wi-Fi'га алып барганда, ушул жерди басканда үйдөгү Wi-Fi'дын паролун сурайт. Эң эле оңой. Ногул QR код менен дагы башка адамдарга бөлүшүп, телефондон чогуу көрүп отурсаңар болот камераны. Калгандарын өзүңөр үйрөнүп алсаңар болот жайдан.